Жогорку кеңештин көпчүлүк коалициясы премьер-министрлик кызматка Кубатбек Бороновдун талапкерлигин бир добуштан колдоду. Депутаттар өкмөттүн жаңы курамын жана программасында колдоп беришти жана каршы добуш бергендер болгон жок. Аткаруу бийлигинин жаңы курамына токтолсок, биринчи вице-премьер-министрликке саналуу күн мурда эле өз арызы менен депутаттык кызматтан кеткен Кыргызстан фракциясынын мурдагы лидери Алмазбек Батырбеков сунушталды. Өкмөттүн аппарат жетекчиси Самат Кылжиевдин ордуна өзгөчө кырдаалдар министрлигинин мурдагы статс катчысы Талабек Темиралиевдин талапкерлиги каралса, маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетинин жетекчиси Дастан Догоевдин ордуна Жогорку технологиялар паркынын директору Алтынбек Исмаилов көрсөтүлдү. Өкмөттүн калган мүчөлөрү өзгөрүүсүз калды. Макул деген 3 мүнөт. Макул деген депутаттар добуш берип койсоңуздар. Каршы, калыс жок. Рахмат. Жыйында эң алгач суроо берген эл өкүлү Рыскелди Момбеков өзгөчө абал учурунда ишке тартылган кызматкерлерге кошумча акынын дагы деле берилбей жаткан себебине кызыкты. Өзгөчө абал жөнүндө конституциялык мыйзам иштеди. Ошол өзгөчө абалдын мыйзамына талабына ылайык өзгөчө абалда ишке тартылган кызматкерлерге 3 айлык маяна төлөп берилиш керек болчу. Ички иштер министрлигине эмне үчүн бүгүнкү күнгө чейин акчаны төлөп бербей жатасыңар? Анын азыртан ачыктап койгузчу, өкмөт башчы катары төлөнөт, мынчадан төлөнөт. Мен билем да, мен тегеремдин бардыгы милициялар. Кашкар Астакан жакшы билет. Аларды азыр суббота, воскресенье күндөрүн, обсервация жаткан күндөрүн, башка күндөргө деп кол койдуртуп атасыңар, кордоп. Бул туура эмес го дейм. Өзүңүз бир так айтыңызчы, азыр баары карап турат милициянын. Могу биздин чек ара кызматкери дагы бар. Ички иштер кызматкери, анан кийин генералдык штабтын ГКДонун кызматкерлери, МЧСтин кызматкерлери бар. Бул мыйзам менен белгиленген, бирок мыйзамдан кийинки ошону төлөп берүү методикалары иштелип чыкпаптыр бүгүнкү күнгө чейин. Мындай төлөмдөр республикалык деңгээлде жүрбөгөндүктөн жасалбай калган экен, ошол боюнча. Ошону азыр иштеп бүтүп калышты. Ушул жума биз Кудай буйрса кол коебуз документке. Кол койгондон кийин буга атайын каралган каражат бар, ал төлөнүп башталат. Төлөнүп берилет бардыгына. Качан? Бир жуманын ичинде башталат төлөнүп. Каржы министри, сиз кечеги орун басарыңыз айтты да 700 миллион сом акча керек болуп атат деп. Тактап айтып бериңиз, канча акча керек ички иштер министрлигине? Минздравды кошпогондо. Ал 700 миллион врачтарга деп айткан, военныйларга, анан милиционерлерге азыркы күндө 440 миллион сом берилет. Бул эми конституциялык мыйзамды, жөнөкөй мыйзам эмес да, анан өкмөттүн токтомунан конституциялык мыйзамдын жогору турат да. Анан сиздер азыр ушул жерден алдап кетейин деп атасыңар да байкуштарды. Өзгөчө кырдаалда өзгөчө кордук тошолор көрдү да милиция менен врачтар. Анан алардын өкмөткө болгон, бийликке болгон ишеними эң жаман болуп калат да. Бул деген эң ушу таманакы маңдай терин жебей келе да. Жанар Акаев болсо пандемия учурунда алынган тышкы карыздын көлөмү $500 миллиард түзгөнүн, ошентип жалпы сумма $5 миллиард жакындаганын айтып, аны төлөө боюнча өнөктөш өлкөлөр менен кандай иштер жүрүп жатканын каржы министринен сурады. Аны төлөө мөөнөтү дагы босого да келип атат. Урматтуу каржы министри, биз Кытай менен сүйлөшүп атабызбы? Ушул карызды биз кантип төлөйбүз? Реструктуризация боюнча сүйлөшүүлөр болуп атабы азыр? Мына эми 2 жылдан кийин биз жыл сайын $500 миллион төлөшкө туура келип калышы мүмкүн. Кырдаалдан кантип чыгабыз? Азыркы күндө бүт сүйлөшүүлөр болуп атат. Кытайдан тышкары бардык двусторонний кредиторлор менен сүйлөшүүлөр болуп атат. Андан тышкары Парижский клуб менен өзү менен да сүйлөшүүлөр болуп атат. Азыр мына $57 миллион же болбосо 4,4 миллиард сомдун тегерегинде ошо сүйлөшүүлөр болуп атат. Ошолорду отсрочка кылып 2022 жылдан кийин 2024 жылга чейин ошолорду жылдыр боюнча. Бирок мындан тышкары бул бизге аздык кылып атат. Мындан тышкары биз сөзсүз түрдө глубокий реструктуризацияга барышыбыз керек. Анан ошондой сүйлөшүүлөрдө болуп атат. Биз чогуу Министерство иностранных дел менен чогуу иштеп атабыз азыркы күндө. Нарындагы жайыт талаш маселесин мисал кылып өткөн Жанар Акаев азыр жергиликтүү бийлик, анын ичинде акимдердин кадыр баркы түшүп, элге эч кандай таасир этпей калганын айтты. Депутаттын кадр маселесине байланыштуу сын пикирине Боронов төмөнкүчө жооп берди. Азыр баарыбыз билебиз, туура түшүнүп турат, азыркы өкмөт мүчөлөрү да биз мына 3,5-4 айдын тегерегиндеги убакытка келип отурабыз.
Ошонун ичинде кадр алмаштыруу менимче туура эмес саясат болот го деп ойлойбуз. Ишти биз улантып, шайлоого даярдык көрүп, коронавирусту жеңүүнүстөн иштөөнүн негизги максат кылып коюп атабыз. Ошон үчүн ошол бошогон орундарга гана жаңы кандидаттар келди. Башка эч кимди алмаштыруу болгон жок. Залга маанайыңыз сус, абдан ойлонуп кирдиңиз. Негизи кандай сезим болуп жатат деген суроосун Жогорку Кеңештин вице-спикери Аида Касмалиева узатты. Сүйүнгөн жоксузбу же сүйүндүңүзбү? Бул эми өлкөдөгү эң чоң кызматтардын бири премьер-министр. Мен эми чынын айтайын, мен кечинде уктум. Анан убакыт болгон жок сүйүнгөнгө, чынын айтайын. Абдан эле ойлонуп кирдиңиз да. Ооба, бир нерсени сезип турам, өтө чоң жоопкерчиликтүү нерсе турат алдыбыздагы. Чоң маселелер турат, бүгүнкү күндө кийинкиге калтырбай чечүүгө тиешелүү маселелер. Ошолордун үстүнөн иштешибиз керек. Жоопкерчилик сезим бар. Сүйүнө элекмин, эми эртең бекитсеңиздер анан сүйүнөт болушубуз керек. Рахмат. Республика Ата журт фракциясынын лидери Мирлан Жээнчороев Бороновдун талапкерлигин ким сунуштаганына кызыкты. Көпчүлүк коалициянын лидери Иса Өмүркулов туруктуулугу, саясий партияларга кошулбагандыгы жана шайлоого калыс мамилеси үчүн дал ушул талапкерге токтолгондуктарын жар салды. Бирөө жоопкерчилик өзүнө алып, сунуштап, премьерди мына мен сунуштап атам деп туруп, же сиз, же башка лидер фракциялар өзүнүн мойнуна жоопкерчилик алсын. Бекеринде болбойт андайчы. Мына коалициялык көпчүлүккө биз баарыбыз чечтик дегенде, чечтик сиздерден кийин. Бирок фракциянын отурумдарын өткүзүп, жолсо мына коалициянын отурумунун астында сиз персоналдуу түрдө айтсаңыз. Мелан Канатбекович, бул жерде биз эми технический правительство деп атабыз, 3 айлык. Анан эми чыдап тургула 3 айдан шайлоо болот, жеңип келген саясий топтор өздөрү 5 жылга туруктуу жакшы курам, жакшы өкмөт түзөт, өкмөт башчысын шайлап алышат. Ошон үчүн эми қазір чисто учурду, кырдаалды эске алуу менен ушундай чечим кабыл алдык. Биз мыйзамды сакташыбыз керек. Эми албетте жоопкерчилигин алабыз. Мыйзамды сыйлашыбыз керек, конституцияны сыйлашыбыз керек. Премьер-министр, технический премьер деген бизде кызмат жок. Премьер-министр келатат. Өзүнүн мына ой пикирин айтып, немен өзгөчөлөнүп ошону айтыш керек. Биз мына аңызда эле парламент ар кандай абройго ээ болуп турат. Биз чабалдыкты ага чейин алып кетпешибиз керек. Биз өзгөчүбүз керек мындай маселени. Экинчи, урматтуу Кубатбек Айылчиевич, ушул сиз алып келген курамыңыздын канча министриңиз эртең шайлоого кетет? Же кетпейтпи бардыгы? Кепилдик бересизби? Ушул курам менен сиздер аягына чейин ушу 6 ай иштейсиңерби? Буга чейин урматтуу Мирлан Канатбекович, өкмөттө жыйында биз бул маселени талкуулаганбыз. Бардык өкмөт мүчөлөрүнө эгерде кимде ким шайлоого баруу планылып турган болсо, азыртан айтуу боюнча тапшырма берилген. Андан бери бир 15 күндөн ашык убакыт өттү. Бир дагы өкмөт мүчөсү шайлоого барам деген өзүнүн оюн айткан жок. Ошондон жыйынтык чыгарабыз, бардыгы аягына чейин иштейт деп. КСДП фракциясынан депутат Дастан Бекешев парламенттик шайлоодо агитациялык иштер башталып, эл үчүн концерттер, стадиондордо үгүт иштери башталарын айтып, COVID-19 жугуу кооптуулугун өкмөт мүчөлөрүнө эскертти. Биринчиден, карантинде эмнеге үчүн жаттык, анан кийин анын эффективдүүлүгү кандай болду деген суроону айтып атасыз. Мен ойлойм, биз абдан туура жол менен бардык деп ойлойм. Карантин менен биз аны түшүнүп атам, мейли, аны мен түшүнүп атам, Кубатбек Айылчиевич. Вспышка болбогонго жетиштик да. Вспышка абдан мындай болгон жок. Экинчиси шайлоо боюнча. Шайлоону буга чейин кандай жол менен өтсө, ошондой жол менен өткөргөнгө аракет кылабыз. Мен ойлойм, Кудай буйруса ага чейин бир баягы шарттар түзүлүп, орунундагы ол ачактарынын иштеп жойгонго аракеттин үстүнөн иштейбиз. Эми объективдүү, субъективдүү причина бар. Эми баягы анын үстүнө ички эле биздин иштегенибизден эмес, сырттан дагы баягы көз каранды экенин баарыбыз жакшы түшүнөбүз. Бирок колдон келген аракетти кылабыз. Эреже боюнча колдоо тапкан талапкер парламенттин жалпы жыйынына чыгарылат. Белгилей кетсек, көпчүлүк коалициянын курамында КСДП, Республика Ата журт, Кыргызстан жана Бирбол фракциялары бар. Кечээ 15-июнда өкмөт башчысы Мухаммедкалый Абылгазиев кызматтан кетүү боюнча арызын жазып, аны радио жыштыктар чуусу менен байланыштырды.